Assalamu alaikum Acike. Men özüm ikinci gruppadagı mümkünçülüğü çektiğin adamım. Oradan ulam çoğun ulam oğun kolum yaxşı iştebey kalgan. Sol kol menen jegen tamak aram dep uğup kaldım. Oşonda men aram tamak jep жүргөн bolom bu. Meniki emi ayla jokton bolup jatat da. Жооп берип коесуз бу сураныш. Алдын ала рахмат. Ва алейкум ассалам. Şariat boyunca sünnet boyunca kanday gana tamak jebeyli bizdin saltыбызда да ошондой билесиздер. Суу ичесизби, тамак жейсизби, оң кол менен жешибиз керек. Кандайла пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткандай, "Вакул бияминик", оң колуң менен жегин деп баягы айтат го бир жаш бала мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын кол астында болчумун, тарбиясында болчумун, карамаганда болуп калдым дейт тарбия боюнча. Анан алдыбызга тамак келип калды. "Ва канат татишу фи сохба" дейт. Мен колум дейт. Тамакты ойногол элек ичинде ойноп турат эле. Жакшы кармай албайм бирдеке түшүп кетет, кысасы ушундай. Ошондон сол кол менен жеген мага ыңгайлуу болчу. Деп анан сол кол менен жейин десем, пайгамбарыбыз ошол жерден айтты мага. Кантип айтты? "Вакул бияминик", оң колуң менен же. "Вакул мимма ялик", жана өз алдыңдан же. Демек, тамактануунун адеби оң кол менен жеш керек, жана өзүңүздүн алдыңыздан жеш керек. Теп жактан алып келип берип жеген болбойт. А эгерде таптакыр оң колуңуз иштебей калса, анда айла жок. Sol kol menен jegенге туура келет. Анан колуңуздан келишинче азыр эми медицина деген аябай жетишип калган. Балким массаж кылдырып, каратып, кээ бир нерселер буулуп калган ошолорду ачтырып койсоңуз, балким колуңуз жаштайкы болуп иштеп калат. Балким жанагындай тренировкалар бар өзүнүн атайын машыгуу. Ошолорду машыгып, азыр YouTube'дарда жүрүп атпайбы? Эки уту жок чемпиондор бар кадимгидей. Кадимде машыгып, жанагындай сууга сүзүп, жана өздөрүнүн ылайыктап жана спорттун түрлүү оюндары бар. Ошолор ойноп, тиягынан биягынан секирип түшүп, чемпион болгондор бар. Анысынан өзүңүз чыдабай, атайын бир кол тренировкаларын жасап, мындайынан жасайсызбы, мындайынан жасайсызбы, же мындай кыласызбы, балким колуңузду чойдурасызбы. Бүт эң негизгиси күчтүү бир кастоправ, травматолог, бир врачты таап алып, дарыгерден. Ошолордун көзөмөлү менен колуңузду оңдоп, дарыланууга аракет кылыңыз. Бирок ага да болбой колуңуз такыр көтөрүлбөсө, анда айла жок, сол кол менен тамактанганга туура келет. Бұл шарият бойынша уруксат сизге, анткени айла жок. Анан ал жерде тамак арам болуп калбайт, кылган амалыңыз арам болот негизинен. Түшүндүңүз да? Атайласаңыз, эгерде бирде үзүр болот. Ад-дарурату тубихул мазурат деген шариятта эреже бар. Зарылчылык тыюу салынган нерсени уруксат кылат деп. Оң кол менен жей албай атасызбы? Мүмкүн болбой атат, таптакыр. Демек сол кол менен тамактанганга туура келет.